Салам достор. Мен силерге бүгүн ушундай болгон чудунун рецептин калтырам. Келгиле, барыбыз жасап көрөлү. Биз 200 мл кефир, комнатный температурада ага соданы салып, жана 1 чайная ложка тузду салып, жакшылап аралаштырып, кичине коюп коебуз. Ага биз 350 грамм унду элеп, кошуп, жакшылап аралаштырып, жумшак болгон камыр жууруп алабыз. Мынакей камырды да жууруп алдык. Аны биз 10-15 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Камыр тыныкканга чейин бизге 3 штук картошка кайнатып алып, ага сливочный масладан кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Картошкабыз эзилгенден кийин татымына жараша туз кошуп, жана сырды кошобуз. Мынакей биз картошка менен сырды аралаштырып, аны 4кө бөлүп, тең 4кө, аларды биз тоголоктоп коебуз. Мынакей камырыбыз дагы тыныкты. Биз камырды дагы тең 4кө бөлүп, аларды дагы бирдей кылып тоголоктоп алабыз. Мынакей достор, биздин камырыбыз дагы картошкабыз да даяр. Эми биз жайып түйгөнгө киришебиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай кылып, биз камырды жайып, ага картошканы салып, тоголоктоп, аны өзүңүздөр көрүп тургандай кылып, анан коюп коебуз. Мынакей достор, эми биз бул камырды тоголоктоп жайып алабыз. Өтө ичке кылбайбыз. Биз камырды жайып, бул камырды духовкада да бышырсак болот, жана сковородкада да бышырып алсак болот. Мага көбүнчө сковородкада жай отто бышырган аябай жакты. Если шашылсаңыздар, анда духовкада да бышырсаңыздар болот. Духовкада 180 градуста 20-25 мүнөттө бышат. Эми мынакей бышырып алгандан кийин биз сливочный масло менен эки жагын тең ысыгында майлап алабыз. Достор, мынакей биздин дагы чудуларыбыз даяр. Аябай даамдуу,
аябай аппетиттүү болду. Сиздер да бышырып көрүңүздөр. Дамын татып, анан комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.